Бул сабактын темасы маалымат тамак катары. Маалыматтык фастфуд. Сын көз менен ой жүгүртүүгө кандай таасир этет? Бул эмнени түшүндүрөт? Келгиле карап көрөлү. Маалымат тамак сыяктуу эле пайдалуу же зыяндуу болушу мүмкүн. Балким маалыматтык фастфуд болушу да ыктымал. Кандай деп ойлойсуңар? Маалыматтык фастфуд деген эмне? 21-кылымды керектөөчүлөрдүн кылымы деп аташат. Бул бир гана тиричиликке керектүү предметтерге, тамак-аш, кийим, гаджеттерге эле эмес, маалыматка да тийишелүү. Азыр маалыматты ашыкча пайдалануу мезгили. Төмөнкү маалыматтар буга далил боло алат. Пайдаланган маалыматтын сапаттуулугу, жеген тамактын сапаты сыяктуу эле абдан маанилүү. Анткени бул түздөн түз адамдын ой жүгүртүү жөндөмүнө таасир тийгизет. Эсиңерде болсун, бардык маалымат, китептер, посттор, сүрөттөр мээнин активдүүлүгүнө таасир этет. Биз баарыбыз мээбизди толтуруп турабыз. Ал эми маалыматтын ашыктыгы, айрыкча жеңил маалыматтын көптүгү сизди жөн гана керектөөчүгө айлантат. Мындай туш келди керектөөнүн баасы биринчиден убакыт. Эстеп көргүлө. Силер канча убакта бир социалдык тармактарга кирип, жөн эле кезиккен маалыматтарды эле окуп, сүрөттөрдү көрүп баштайсыз. 1 саат, анан экинчиси өткөнү билинбейт. Экинчи баасы убакыттай эле баалуу маалыматты анализдөө жөндөмү. Маалыматты пайдаланууда эң негизгиси анын санында эмес, анын актуалдуулугунда жана сапатында. Адамдар үчүн баарын билүү жана башкалардан биринчи аны таратуу абдан маанилүү. Бирок көп учурда бул үстүртөн гана болот. Бул эмнеге алып келет? Ойлонбой туруп, интернет эмнени сунуштаса, баарын тегиз окуу же көз ирмемде аны менен социалдык тармактарда бөлүшүүдө адамдар маалыматты талдоого үлгүрбөйт. Фастфудтун куру калориялары менен денесине май топтогондой, бул маалыматтарды мээге топтой берет. Маалыматты сапаттуу анализдөө үчүн убакыт керек. Отуруп ойлонуп көрүү керек. Зарыл болсо өзүнө өзү суроо берип, аларга жооп бергенге аракет кылыш керек. Бирок буга убакыт жок. Анткени бүт убактысын маалыматты чогултууга коротот. Өзүңөр билгендей, бул сыяктуу сүрөттөр мемдер деп аталат. Мем айтылуу фразалар же персонаждын жардамы менен жеке сезимиңди билдирүү жолу. Акыркы убактарда виртуалдык баарлашуу процесстеринде өз мамилелерин же эмоцияларын билдирүү үчүн ар кандай сүрөттөр көп колдонула баштады. Эмне үчүн адамдар өзлөрү ойлоп тапкан сөздөрдү аз колдонуп, көбүрөөк мурдатан даяр, бирок бирөөнүн фразаларын же сүрөттөрүн колдоно баштады? Силер мындай нерселерди көп колдоносуңарбы? Адамдар коммуникация үчүн чектелүү гана фразаларды колдонууга көнүп алышы адамдын ашыкча маалыматты пайдалангандыгынын мисалы. Бул сүрөт же мем заманбап маалымат керектөөчү адамдын образын так чагылдырат. Ойлонуп көргөндүн ордуна анын жообу дайыма даяр. Лол. Анткени биз маалыматтык фастфуд көп колдонобуз. Адамдар өзлөрү фраза ойлоп табууга жалкоолонушат. Ошондуктан алар даяр заготовкаларды, мемдерди алат да өз баарлашуусунда пайдаланат. Маалыматтык фастфуд же жеңил маалымат дайыма мээни жайлатат. Гезиттерде мисалы акыркы барак анекдот, гороскоп же кызыктуу фактыларга берилет. Канчалык жеңил маалыматты көп колдонгон сайын ал ого бетер дагы каалатат. Биз силерге жеңил маалыматты эч качан пайдаланбаш керек деп айтпайбыз. Бирок чени менен аң сезимдүү пайдалануу керек. Болбосо манипуляциянын курмандыгына айлануу коркунучу бар. Бул сүрөт тексти менен социалдык тармактарда бир нече жылдан бери жүрөт. Ойлонуп көргүлө. Бул пост кошумча силерде кандай суроолорду жаратышы мүмкүн? Эмне үчүн күчүктөрдү сууга чөктүргөнү жаткан кожоюндардын жашаган жери, шаары же өлкөсү да көрсөтүлгөн эмес? Эмне үчүн телефон номери, кимге кайрылуу керектиги айтылган эмес? Эмне үчүн өтө кымбат турган күчүктөрдү ээлери сууга чөктүрүп өлтүргөн жатат? Орусияда орто эсеп менен далматин күчүктөр $300 турат. Эгер башка шаарда, өлкөдө жашаса, мындай маалыматты таратуунун кандай кажети бар эле? Көрсөтүлгөн номер бул атайын номер. Ага чалган учурда сиздин номериңизден акча алынат. Айрым учурларда чоң сумма алынышы мүмкүн. Бул сыяктуу маалыматтын түрү фейк деп аталат. Англис тилинен фейк жасалма дегенди түшүндүрөт. Википедияда мындай аныктама берилет. Жасалма, фейк жаңылыктар бул маалыматтык мистификация же атайлап социалдык тармактарда же салттуу ММКда туура эмес маалымат таратып, финансылык же саясий пайда көрүү үчүн атайын адаштыруу. Фейктерге мисалдар: өзүнүн кызыкчылыгы болбосо эч ким техниканы, машина же квартираны бекер таратпайт. Бул сыяктуу фейктердин бир нече окшош өзгөчөлүктөрү бар. Кимге жазылыш керектиги көрсөтүлбөйт. Ойнотуу жүргүзүп жаткан адамдын же компаниянын байланыш телефондору айтылбайт. Мындай посттордун авторлору адатта жаңы катталгандар. Алардын активдүүлүгүн текшерип көргүлө. Адатта чоң-чоң утуштарды белгилүү компаниялар өткөрөт. Фейктерге дагы бир мисал.
Фейктердин максаты ар кандай болушу мүмкүн. Биринчиден, албетте, бул шылуундук. iPhone'го байланыштуу окуяда, маселен, сизге жеткирүү кызматы үчүн акча сал деп сурашы мүмкүн. Ал эми сиздейден миңдеп саналышы мүмкүн. Квартирага байланыштуу окуяда бул же квартира курган компаниянын вирустук рекламасы болушу мүмкүн. Адамдардын кызыгуусун пайда кылып, анан утуш оюнун шылуундарга шылтап коюуга болот. Же жөн гана тиги же бул ресурстун катышуучуларынын санын көбөйтүүгө арналган контент болушу мүмкүн. Бир нече жыл мурда бул сүрөт кайгылуу таржымалы менен бүт дүйнөнү кыдырып чыккан. Сириялык жетим ат-энесинин мүрзөсүнүн ортосунда уктап жатканы айтылган. Бардыгы активдүү түрдө бири-бири менен бөлүшкөн. Ал эми окуянын аныгы төмөндөгүдөй. Чынында бул сүрөт атайлап тартылган экен. Аны Сауд Аравиялык фотограф тарткан. Долбоордун идеясы ат-энеге карата сүйүүнү көрсөтүү болгон. Автор кийин өзү бул эмгегинин мындай тарап кеткенине таң калып, бардык жерге сүрөттүн Сирияга эч катышы жок экенин жазып чыккан. Бул сюжет биринчи каналдын эфиринен ММКларда Челябинск деп аталган метеорит түшкөн күнү көрсөтүлгөн. Ал Чебаркуль көлүнө түшкөн. И сейчас снова к главной теме выпуска — падению метеорита на Урале и его последствиям. Это кадры с того места, куда, возможно, упал космический объект. Местность малонаселенная. Вы видите воронку, которая там образовалась. По последним данным МВД, за медицинской помощью обратились более 400 человек. Информация постоянно меняется. Многие ранены осколками стекол. Биринчи канал көрсөткөн видео интернеттеги тамашалардын бири болгон. Редакторлор маалыматты текшербей туруп эфирге кетирип, сайтына жайгаштырган. Кийин калпы билингенде сайттагы видеону алмаштырышкан. Бирок интернет колдонуучулар бул жаңылык сайтка чыкканын скриншот кылып сактап калышкан. Жаңылыктарда метеорит кулаган жер деп көрсөтүлгөн жер Дарваза. Бул Түркмениядагы газ кратери. Ал 1971 жылдан бери дайыма күйүп турат. Бул редакторлор видеонун чын бышыгын текшербей туруп эфирге бергендиги журналисттик катачылыктын мисалы. Бирок айрым учурларда аудиториянын белгилүү бир пикирин жаратыш үчүн атайлап эле туура эмес маалымат таратылат. Свидетелями необычного явления стали бишкекчане этой весной. В городских реках и каналах появилась рыба. Да не какие-то пескари да гальманы, а самое что ни на есть настоящая радужная форель. Что это за природная аномалия, мы решили выяснить на месте. О, есть! Да тут труба форель клюет. Да, наша стене, мы тут труба дофига рыбы поймали уже. Рыба, да в наших речушках в черте города это фантастика, скажет недоверчивый обыватель. Никогда такого не было, да и не будет. Но как же быть тогда с богатыми уловами рыбаков? Вот она, чешуйка к чешуйке, пойманная в самом центре столицы. И что, хорошо клюет? Бул ТВ1 KG каналынын 1 апрелге карата тамашалуу сюжети. Бүтүм, дайыма эсиңерде болсун. Биз көрүүчүлөр ар бирибиз маалыматтын керектөөчүсү болуп саналабыз. Анын ичинде телеконтенттин да. Эгер телеканалдар мындай фейктерди жасап жатса, анда көрүүчүлөр өзлөрү ага жол берип жатышат. Көрүүчүлөр бул маалыматты сиңирип жана ага ишенип жатышат. Эмне фейк деп эсептелет? Бардыгы жалгыз эле социалдык тармактардагы жарыялар эле эмес. Башка бирөөнүн атынан түзүлгөн профайл, сүрөт, фото фактылар жана башкалар. Бул сабакта өзүңөр көргөндөй, биз көргөн же уккан бардык эле маалымат чындык болуп саналбайт экенин билдиңиздер. Чын бышыгына жетүү үчүн өзүңөргө төмөнкүдөй суроолорду бергиле. Автор маалыматты эмне үчүн берип жатат? Ал эмнени жеткиргиси келип жатат? Мен бул маалыматтан өзүм үчүн кандай пайда ала алдым?